Ошму сейрек кездешкен минералдарга илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүчү борборду ишке берди. Аталган жайда илимий изилдөөлөр жүргүзүлүп, эл аралык долбоорлор менен иштешет. Ошондой эле инвестициялар тартылып, келечекте Кыргызстанда ушул багытта адистер даярдала баштайт. Борбордун негизги максаттарынын бири азыркы учурда критикалык минералдар дүйнөлүк, Кыргызстан эле эмес, дүйнөлүк деңгээлде бул жогорку деңгээлде талап болуп атат да. Анан азыркы эле учурда ошо биздин өкмөткө бир топ өнүккөн мамлекеттерден инвестициялык кызыгуулар бар. Ошол инвестициялык кызыгуулардын негизи бул биз башка өлкөлөрдөн, ошол эле өнүккөн өлкөлөрдүн университеттеринин кайрылууларын көрүп жатабыз. Долбоордун алкагында таза энергетикалык технологиялар өндүрүлөт. Кыргызстандагы кендерди туруктуу казып алууга жана колдонууга көмөктөшөт. Аны менен бирге кендердин геологиялык таралышын жана запасын комплекстүү изилдеп чыгат. Борбордун ачылышына окуу жайдын жамааты, чет өлкөлөрдөн жана өлкө аймагынан келген окумуштуулар катышты. Биздин республиканын территориясында ошол эң сейрек кездешүүчү минералдар, бул керек болсо ошол кээ бир учурда алтындан кымбат баага ээ деп айтылат. Ошондой минералдар абдан көп деп аныкталган. Бүгүнкү күндө ошол минералдар кайсыл жерлерде, кандай формалары, кайсыл аттары, мисалы үчүн бир 40тан ашык ошондой минералдын түрү болсо, ошонун дээрлик 70%га жакыны ошол бүгүнкү биздин территорияда бар деген маалымат бар. Вот ушул багыттагы изилдөөлөрдү жүргүзүш үчүн атайын борбор ачылып атат. Борбор аркылуу илимий кызматкерлер, окумуштуулар, PhD докторанттар жердин жөнөкөй кыртышынан тартып, аймактар боюнча илимий изилдөөлөрдү жүргүзө алат. Адистер бул изилдөөлөрдү жүргүзүүдө маалыматтар базасы менен иштөө актуалдуу болорун белгилешти. Элина Майрымбек кызы, Бигелди Абжапаров, Ошму жаңылыктары.